Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Садыр аба президент. Сизге кайрылып жаткан себебим ошол 1 жылдан ашты. Мен ошо балдарымды багайын деп Кумтөргө жумушка кирейин дегем. Кумтөргө жумушка кирейин деп ошо өкмөткө келип элаткам, Кумтөрдүн офисине дагы учкунга барып элаткам. Анан Кубатбек Кожоналиев кабыл алып, ооба сизди кабыл ала жумушка киресиң, ооба деген 2 ай окуп кел, 2 айдын ичинде теги сертификатың болсун деп 2 ай окудум, колуман баары келет. Теги ошол иштейин деп мен да балдарымды карап, балдарымды жакшы окууга окутуп, жакшы иштейин деп иштейин, жакшы жашайлы деген эле үмүт менен ошол жака келип атабыз. Такыр үнүбүз жетпей койду. Келген сайын эле ошо өкмөттөн келген сайын эле арыз жаздырат. Арызыбыз вообще жетпейт. Мына 1 жылдан ашты. Өкмөттүн үйүнө дагы балдарым менен жашап ошол жакта түнөп калган күндөрүм болот. Ал жердеги гаишниктер, ал жердеги участковойлор бизди болбогон кандайдыр бир жаман сөздөр менен урушат. Садыр аба, менин үнүмдү угуп коюңуз, бир 10 мүнөткө эле кабыл алыңыз. Ошол тиги Кумтөргө эле жумушка кирип иштесемби дегем да. Иштеп ошо балдарымды карап, ал жерде болсо бир тиги эме жагын, ашкана жагын бир аял иштетип атат дейт. Ал аялдын бир министрдин аялы экен. Аны эме кылбай эле коеюн, ал ошо бүт уйгурларды алып барып иштетип атат деп атышат. Кыргыздардын эмеси кереги жок деп. Бизде тоңдун азабы, Кумтөрдүн азабын тоңдуктар жакшы билет. Давление болуп, жаш балдарыбыз оорубойт, давление болобуз, жетөгүчтүктөр болуп. Анан бизди тоңдуктарды албаганда кимди аласыңар? Эмне ушунчалык сыздадык биз? Такыр ошо үнүм жетпей койду. Суранам, Садыр аба, бир 10 мүнөткө эле кабыл алыңызчы. Мына кел, ана кел дейт. Охраналарыңыз болсо бүт баарын көрүп атат. Өйдө барсаңыз өйдө жактан, ылдый келсеңиз ылдый жактан. 3 бала менен самсалап жүрөм 1 жылдан бери. Эчтеке эме жок. Мына кирип айтып атабыз, мынакей сизди кабыл алат дейт дагы, бүттү ошо бойдон жок болот. Сизге гана кезигелекмин, калганын бүт барына ошо жерде өкмөттөгү иштегендин баарына кезиктим, жалдырадым, ыйладым. Такыр угушкан жок. Карапайым эл биз деле иштеп оокат кылалы деп атабыз да, балдарыбызды таштап коюп башка чет өлкөгө кетсек, балдарыбыз бияктан кыйналып, биз тияктан кыйналып, ошон үчүн кетип атышат да. Көп кишилер биякта кыргыздар ошо айылда жашагандар иштей албаган үчүнчү. Кандай кылсак, сизден өтүнөм, суранам. Эртең кечки өкмөт алдында болом, суранам сизден. Кабыл 5 эле 10 мүнөт эле кабыл алыңызчы. Мен акча да сурабай элем, үй да сурабай элем. Мен только иштешим керек. Канчалаган келиндер иштейли деп мынакей үндөрү жетпей атат сизге. Канча арыз жазабыз, бирөөнү дагы эме кылган жери жок. Алар жаныңыздагылар такыр жеткирбейли. Жеткирген жери жок. Жаныңыздагылар эчтеке жеткиришпей эле мына айтып атабыз, Сиз жон териңиз менен жакшы билесиз го. Бийликтеги сизге үндү жеткиришпейт, сизди жаман көрсөтүшөт баарына. Өзүңүз билесиз го, үй бүлөңүз менен ошо бийликтеги адамдарга карапайым элдин үнү жетпесин билесиз го. Только мен мына Кудай алдында сизге айтадым. Ошо сизге гана жолуккан жокмун, калганын бүт баарына жолугуп чыктым мына балдарым менен. Ооба айтабыз, ооба деп эле күттүрүп эле жок. Ошо бойдон жок болуп кетип атышат. Учкунга барсаң ошо таппайбыз же эч кимисин, аяктагылар бер жактагыларга айтат, бири-бирине шылташып эле ушундай кылышат да. Кандай кылсак болот? Кантип үнүбүз жете сизге? Садыр аба, мен Ысык Көл областынын Тоң районунун Баканбаевдин тургунумун. Мен сизден акча сураган жокмун, үй сураган жокмун. Садыр аба, только иштешим керек, иштеп балдарымды карашым керек. Аты жөнүм Жумакадырова Жаңыл, өкмөттөгүлөр жакшы билет, телефон номерум бүт баары билет. Только сизге эле кезигелекмин, калганын полный кезиккем, баарына кезиккем. Телефон номерим 702 88 21 01.